Assalamu alaikum достор. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мына сиздерге айтылгандай эле 1,5 миллиардга чукул акча корогон спец фонддо турабыз. Бүгүн 21 сентябрь. Комиссия өз ишин баштады. Достор, урматтуу токтолуктар, менин жердештерим, мына сиздер көрүп тургандар техникалардын бардыгы бул кимге тиешелүү, жана канча акча сарпталган, жана ошондой эле 1,5 миллиард акчанын кайсыл жакка жумшалганын сиздер дагы, мен дагы, жарандык коом билбейбиз. Мына Кудай буйруса 2015 жылдан баштап биз өзүбүздүн ишибизди баштайбыз. Биз менен бир катар ушу строительный надзор бар, жана атайын аудит бар, независимый, жана ошондой эле жарандык коом бар, телевидение бар. Мына ушундай чоң топ менен биз иштер жүргүзүп атабыз. Мекендештер, жердештерим, эгерде сиздерде маалыматтар болгон болсо, мына бизге ачык кайрылуулар кылыңыздар. Ушул жерге номер телефондорун баарын калтырып коебуз. Эгерде сиздерде жардамдар болсо, ушундай бир топту, команданы түзүп, коррупция менен күрөшөм деген болсоңуздар, ушул түз эфирге байланыш телефонго чалып бизге жардам кылсаңыздар болот. Биз менен болуңуздар, алдыда кызыктуу маселелер болот. Жогорку кеңештин депутаттары, акимдер, айыл өкмөттөр мына ушул айтылуу спец фондду кантип урдап, кантип эбегейсиз байлыкка жетишип, жана элдин башын айлантып, кантип бийликтин бийик бутактарына жеткенин көрөсүздөр. Аман болуңуздар, биз менен болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Мына достор, ондай моторлор ар бири миллион, 2 миллион, 3 миллион чоң суммалар талап кылган. Баазы кымбат. Ушундай сууну үйлөп берген, сууну соргон жана башка кызматтар кылган моторлор. Аким алып келген коңуз,